Нидерланды Казакстан менен энергетика, агроөнөржай комплекси, логистика, транспорт жана IT жаатында кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар. Өлкөгө келген королдуктун бизнес өкүлдөрү бул тармактарда алдыңкы технологияларды киргизүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Бул мамлекеттин ишкерлери жана инвесторлору Актау жана Курык портторунун инфраструктуралык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрү менен таанышышты. Муну менен катар эки тараптын биринчи бизнес кеңешине катышты. Жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча бир катар өз ара макулдашууларга кол коюулары мерчемделүүдө. Бул жаатта Нидерланды Казакстандын евро биримдиктеги ири инвестициялык жана соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Акыркы 20 жылда аталган мамлекет Казакстанга салган капиталдын көлөмү 112 миллиард долларды түздү. Өткөн жылы эле өз ара товар жүгүртүү болжол менен 4,5 миллиард долларга жеткен. Серепчилердин айтымында нидерландиялык компаниялар сунуш кылган технологиялык чечимдер атамекендик өндүрүштүн натыйжалуулугу жана экологиялык туруктуулукту жакшыртууга шарт түзөт. Сегодня будут подписаны основные положения делового совета Нидерландов. Бүгүн Нидерланды Казакстан ишкер кеңешинин негизги жоболоруна кол коюлат. Анда биз жумуштуу комитеттерди, анын ичинде транспорт жана логистика комитеттерин, ошондой эле келечектеги пландарды аныктайбыз. Келерки жылы биз Нидерландыда бизнес кеңешин өткөрүүнү пландап жатабыз. 7 айында Нидерландыдан делегациянын келиши күтүлүүдө. Ошондой эле бири 3 төрүндө Алматыда Agro World көргөзмөсү өтөт. Анын чарбасын өнүктүрүү боюнча Күнөскана жана Гүл бизнестен 20 компания катышат. Компании по развитию тепличных хозяйств, это теплицы по выращиванию помидоров, значит, и также цветочные бизнесы. We see there is a need to develop new connections between Central Asia. Учурда Борбор Азия, Кытай жана Европанын ортосунда жаңы логистикалык жолдорду түзүү зарылдыгы келип чыгууда. Аталган эл аралык коридорлор Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Өлкөнүн бийлиги муну жакшы түшүнөт. Жаңы инфраструктураны өнүктүрүү үчүн бул өлкөдө темир жолдордун жана порттордун инфраструктурасы модернизацияланып жатат. Бул үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Биз дал ушул багыттарда кызматташууга даярбыз. To the Kazakh ecosystem.